Базаркургон аймактык ооруканасындагы инфекциялык бөлүмдө 46 орун бар. Учурда анда COVID-19 чалдыккан 47 бейтап дарыланууда. Алардын басымдуусу оор абалда. 6 өтө оор абалда, 20 оор абалда, калган 21 орто абалда жатышат. Бейтаптарга биздин ушу ылайыкташтырып, ушу жугуштуулар бөлүмүнүн жанында да 25 койка ылайыкташтырып, зданияны ремонт өткөзүп, ошол жерге азыр бейтаптар жаткызып жатабыз. Базаркургон аймактык ооруканасынын директорунун орун басары Данакан Арыкбаеванын берген маалыматында, аймактык ооруканада бейтаптарга зарыл болгон дары-дармек, медициналык жабдыктар жетиштүү болгону менен орун жетишпей бейтаптар облустук ооруканага жөнөтүлүп жатыптыр. Кечээ күнү мисалы үчүн 15 бейтап жатты, 10 чыкты. Кечээ күнү 49 болчу, а бүгүн 47. Биздин өзү койкалар 46. Кээ бирлер коридорго жатышка туура келип атат. Ошол себептен биздин баягы бизге жатканга мүмкүнчүлүк болбогондорду биз областтык ооруканасында кошумча койкалар ачылган, ошол жака жөнөтүүгө туура келет. Абалдан чыгуу үчүн район борборундагы лицейдин жатаканасына бейтаптар үчүн 100 орун даярдалган. Ага ишкерлер жана жергиликтүү бийлик 2 миллион сомдон ашык каражат сарптап, оңдоп түзөө жумуштар аткарылган. Бирок ал жерде иштөө үчүн дарыгерлер жетишпегендиктен, ыштап бейтаптарды облустук оорукананын базасында уюштурулган кошумча орундарга жайгаштыруу чечимин чыгарган. Лицей гана даярдалып, бирок иштей элек. Бизден ошол 50ден ашкан 50гө толду, ошондуктан 50 орундук толгондуктан байланыштуу мындан дагы келген жарандарды биз жалал абад облустук ооруканага жөнөтүп атабыз. Бул облустук штабтын чечими. Эгерде ал жакта толуп кала турган болсо, биз дагы 100 кошумча орунду пайдаланууга беребиз. Учурда Базаркургон районунда 3 күндүзгү стационар иш алып барууда. Расмий маалыматка таянсак, пандемия башталгандан бери райондо 600 адам коронавируска чалдыгып, 19-у каза болду. Белгилей кетсек, бир сутка ичинде өлкөдө дагы 431 адам бул илдетти жуктуруп алды. Алардын 65-и Жалал Абад облусунан. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.